Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда ТТ көрсөтүүсү. Бүгүнкү менин коногум экс-акыйкатчы 5-чакырылыштын депутаты Турсунбай Бакир уулу. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Турсунбай мырза, сиз бүгүнкү күндө эмне менен алексиз? Эми мурда карыздарым толуктап жүрөм. Мен өз трудоголикмин. Ак үйдө күзөтүүчүлөрдө жана аскерий күзөтүүчүлөрдө, анан ак үй жанында турган таксисттерде дайыма таң калышат эле, түнү саат 2-3-тө чыгат элем. Анткени мыйзамдарды өзүм жазчу элем. Ошондо балдарым чоңойгондо көрбөй калат экенмин, неберелерим чоңойгондо көрбөй калат элем. Ошо карыздардын баарын кайтарып атам. Азыр негизинен үй бүлө менен жана азыркы тил менен айтканда блогер болуп калгам. Интернеттин 8 сайтында эл менен түз баарлашам. Турсунбай мырза, сиз 5 жолу өзүңүздү президенттикке койдуңуз. Эмне максатта бул кадамга бардыңыз? Жана кандай тоскоолдуктар болду? Эми Акаев мезгилинде үмүтүм чоң эле, анткени оппозиция бийликке келүү керек деп. Акаевдин курсу менен макул эместигим көп эле. Бирок кийин Акаевдин пресс-секретары, силердин коллегаңар Камил Баялинов айткандан кийин Комсомольский правдага интервью чыккан. Аскар Акаев мыйзамды, конституцияны бузуп, дагы бир ирет президентке коюп атканда, ага батыштын алдында, Орусиянын алдында бир душмандын образы керек эле деп. Анан башка бирөөнү таппай, ушу мен президент болбосо, мен ордума вахаби келет, экстремист келет деп, ошондон бери сөз мага чапталып калды да. Ошо Акаевден баштап. Ана мен келбесем президенттикке кайра, ушулар келип алышат деп туруп, анда азыркы күнгө чейин баары ислам дининен коркуп атпайбы? Ушу ислам экстремист келет деп, негедир мен ушундай Москвадан келген политтехнологдор менен көрсөтүп, өзү эми мыйзамды бузуп 3-чү жолу президент болду. Эми 4-чү жолу коем дегенде эл кууп салды го. Но бирок ошого чейин мен коюп аткан президент шайлоордо мени ошондой душман образына киргизип, баарын чочутуп, били батышты эмес, Орусияны эмес, кыргыздарды, Кыргызстанды да коркутуп, хотя мен даже тоок сой албайм, аны баары билишет, мен өзү бирөөгө жамандыгым жок. Но ошондой образ түзүлүп калган. Аны кийинки президенттерде улап, ушу күнгө чейин улап келишет, шайлоо коеюн десем эле ушуну көтөрүшөт, диний маселени. Бул экстремист, Хизбут Тахрирдин жетекчиси деп. Хотя мен өзү эрк партиясынын төрагасымын. Бир мезгилде эки партиянын төрагасы болуш мүмкүн эмес да. Анда өзүм программам бар. Мен Кыргызстанды өнүктүр жолдорун көрүп турам. Эми ушунча жол эксперимент кылышты. Өндүрүштү билген келсин, же болсо түндүктөн болсун, түштүктөн болсун. Менде андай түшүнүктөр жок. Мен үчүн Кыргызстан бир, элим да бир. Аны бөлгөн адам мусулман эмес. Ошондуктан мен бардығына бирдей президент болоюн, өзүм программам бар. Албетте, Кудай деген озман түшпөйт, бисмилла деген түшпөйт. Но мен адилеттүү башкарганды даяр элем. Турсунбай мырза, сиз активдүү социалдык Facebook баракчасын колдонуп келесиз. Буга эмне себеп? Жана кандай маалыматтарды аласыз? Бүгүнкү күнү 8 сайтта активдүү отурам, активдүү пайдаланам. Мен ал жактан 8 себептен отурам. Мен негизин баарына айтып отурбай, негизи бир экөөсүн айтып кетейин. Биринчиден, бул элдин көйгөйүн билүү. Анткени эл менен дайыма ачык сүйлөшкөнгө көнүп калгам. Өзүм айтам дайыма, мен китепте ачыкмын. Мен менен калган убакта сүйлөшө бергиле, калган барагын ачып алып турайык. Экинчи себеп, албетте маалымат алуу. Бүгүнкү күнү гезит окугандар аз. Бүгүнкү күнү телевидение, радио окугандар аз болуп калды. Бүгүнкү күнү телевидение, интернет болуп калды. Ошондуктан маалыматтардын көбүн ошол жерден алам мен, социалдык желилерден. Үчүнчүдөн болсо, эми көп нерселерге эл жообун күтүп атат. Эми саясатчы болгондон кийин аз суроолорго жообун беришим керек, өзүм көз карашымды билдиришим керек. Дагы бир себептердин бири, бүгүнкү күнү мен туугандарым, досторум дүйнө боюнча чачыралып кеткен. Ошол үчүн бул эми акыркы себептерден болушу мүмкүн, 7-8 себептерден. Кызым менен Америкада окуйт, ал менен байланышам. Бир улум Украинада, кызым Белоруссияда, досторум Германияда, Малайзияда калган досторум, дүйнө боюнча досторум бар. Ошолор менен интернет аркылуу байланышам. Бул сөздүк аягында ушу бир корутуу менен бүтүргүм келип атат, бул суроолорго жоопту. Устаз Абдышүкүр Ажи Нарматов жакшы сөз айткан. Мусулман баласы заманбап болуш керек. Компьютерде, интернетте өздөшүш керек деп. Анткени бизди аңдып тургандар көп. Böyle теңирчилер, светтик экстремисттер эмес, башкалар аңдып турат, сырттагы душманды аңдып турат. Мусулмандар артта калган, булар орто кылымга чакырып атат деп. Ошол сөз болбош үчүн биз заманбап болушубуз керек. Кудай шүкүр, интернетте да, социалдык желилерде мен ойлойм жакшы мыкты өздөштүрүп алдым деп.
Мен бүгінгі күні кейбеймін ал жақта отырғаныма, анткені елдің демini сезіп тұрам да. Спикер Дастан Жумабековтың Құрман айттағы сөзі социалдық түйіндерінде талқуға алынып жатады. Ал муфтияттың насаттары менен иш кылыш керек деп белгіледі. Бұл білдірүүгө сіз қандай қарайсыз? Мен тура айтты, өзінің қызмат авалын пайдаланып, өзінің даражасын пайдаланып, анан Құдай шүкір, біз депутат мезгілізде 5 чакырылышты бір емес 2 мечіт Ақуйда açılған. Ошон демилгечилери біз депутаттар болғанбыз. Ошондуктан иман жолында биринчи орындарда болуп туруш керек да. Анан бизде ушундай да, біз Европа эмеспиз, аякта ар бири өз каалаган кылат, же Америкада ушундай кылат, өз билемдик кылат. Бизде дайыма жетекчилерди ээрчийт. Ушу Манас атабыздын эпосун карап көрсөк да болот. Жетекчи айтып аткандан кийин ушундай болуш керек экен деп туруп эл көп ээрчийт. Бул эң сонун дабат болду. Анан Дастан Жумабеков бул жамандыкка чакырган жок. Эгер жамандыкка чакырса, аны душмандары, исламдын душмандары бир вай-хай көтөрүп бериш керек эле. Койма, спикер жаман жолго багыштап атат деп. Бирок спикер жакшы жолго багыштап атат да. Эмнеси жаман? Биз көрүп турабыз Малайзияны, Индонезияны, Араб Эмираттарды, Оманды көрүп турабыз, башка мусулман өлкөлөрдү көрүп турабыз. Тура эле кетип атат алар Кудай деп туруп. Кудай тааныбан багыттар бардык өлкөлөр жок болду. Ошол эмес, мисал катары айтып көрөйүн. Эң чоң империяны бири Американы титреткен Советский Союз. Кудайсыз, Кудай тааныбан мамлекет, атеисттик мамлекет эмне болду? Югославия, башка мына 14 социалисттик өлкө баары урады да. Ошондуктан Кудай деп жашаган бул өлөм элге да жакшы, мамлекетке жакшы. Бардыгы салыштырмалуу билинет дегендей, кайсыл президенттик башкарууда көбүрөөк адам укугун тебиленди деп ойлойсуз? Адам укуктары көп бузулган Акаев мезгилинде. Ошону оңдоого аракет кылган. Өзгөчө мектептерде, университеттерде, ооруканаларда, анан ишканаларда, мамлекеттик болобу, жеке ишкана болобу, анан түрмөлөрдө колуман келишинче иштедим. 160 000 адам Бакиев мезгилинде кошсок, анда мен 5 жыл иштедим, эки президенттин ордунда. 160 000 адам кайрылган. Укугубуз бузулду деп. Ошолордун ар бир үчүнчүсүнүн укугуну кайра мен коргоп, тикелеп бергенмин. Сөзүм айтканда, bir 55 000 адамдын укугун коргоп бергенмин. Эми бөлүштүрсөк, албетте, Бакиевдин ордунда да Акаевдин ордунун улантысы болду. Система өзгөрүлгөн жок. Ошол эле жетекчилер чиновниктер отурду. Атамбаев мезгилинде ушу Бакиевде отургандар көп отурду. Азды көрүп атпайбызбы? Эски чиновниктер көп отурат. Ошон үчүн адам укуктарын бузуганы көрүнүп калган чиновниктер дайыма бар. Ошол үчүн кээ биркилер айтып атат, туңгуч Аккачы, кечирип койсоң, Аккачы институту керек эмес деп. Аккачы институту керек. Анткени карапайым эл сотко барса укугу корголбосо, милицияда корголбосо, коопсуздук комитетте корголбосо, прокуратурада корголбосо, акимиатта, губернаторда корголбосо, өкмөттө корголбосо каяка барат? Акыркы үмүтү бул бардык цивилизация өлкөлөрдө бул Аккачыга, омбудсменге барып, ошол жерде акыркы үмүтү менен кайрылуу. Ошондуктан укук бузуулар дайыма болгон, бирок Аккачы институту катуу туруш керек. Мына чет өлкөдө эгер адам укугу бузулса, мен Европа менен Япониянын мында адам укуктары жакшы корголгон өлкөлөрдө айтып кеткем бар. Адам укуктары бузулса, ошого тиешелүү министр отставкага кетет. Бизде адам өлүп да кетпейт да, былчыйып отуруп алат. Мен кандай тиешем бар деп тур. Тиешең бар сен. Анткени сен ошого жооп бересиң. Туркияда керек болсо, бордош Туркияда отставкага кетишет. Бизде болсо саясий маданият төмөн. Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык башкаруусундагы негизги оң терс жактарын айтып берсиз. Мага жеңил бул суроого жооп берүү. Анткени мен талапкерлим президенттикке. Анан шайлоо бүткөндөн кийин мен сезип калдым. Убактылуу өкмөт каяка багыты буруп атканын. Ошондуктан Атамбаевдин инаугурацияга чейин, ант берги чейин мен 13 ноябрда Акипрессте пресс-конференция бергем. Баары кызыккандар көрсө болот. 2011-жылы 13 ноябрда, 16 ноябрда жыл номерге чыккан. Ошондо пресс-конференцияда айткам. Өкүнүчтүү дедим, Алмаз досум дедим. Сен Акаев менен Бакиевди ажыдар деп, өзүң дали кызматка турбай туруп, ажыдарга айланып атасың деп туруп. Эгерде бул жол менен кетсең, анда айырмаң жок болот. Анда өзүң да ошол жолго түшүп аласың. Анан президенттик мөөнөттүн бүткөнүнө 1 жыл калганда референдум өткөрүп, премьер-министр бийлигин күчөйтөсүң. Анан кийин өзүң адамын коюп кетип каласың деп туруп. Айткандай болду.
Мен билем ислам дининде ачык көз болгондор жана көз ачыктар келишип айткандар бул чоң күнөө. Мен көз ачыкты кылган жокмун биякта. Мен саясатчы катарында анализ жүргүздүм. Бийликке келишти убактылуу өкмөт. Конституцияны өзгөртүштү. Эми бирине бийликти өткөзүп атат. Не болушу мүмкүн? Мен айткандай болду. Ошондуктан бул суроого мен ошондой эле жооп берип койгонмун. Айтканымдай болду. Бирок бир эле нерсеге Атамбаев Алмаздын ою жетпеди. Ал ойлоду, ушу премьер-министрдин бийлигин күчөйтүп койсом, мен койгон Сапар Исаков түбөлүк отурат деп туруп. Жок, бул жерде Сооронбай Жээнбеков азаматтык кылды. Эми бул экөөбүздүн жеке маселебиз эмес, президенттик кызмат. Эл шайлаган деп туруп, ал кадрды иштен алып салды, өкмөттү жаңыртты. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү жаңы премьер-министр социалдык фонддун төрагасы болуп иштеген, ал менен көп депутат катары кызматташканмын, элди ойлогон жетекчи деп. Ошондуктан бул жерде Алмаз Атамбаевдин максаты ишке ашпак ойду. Андан кийин премьер-министр башкарат деп аткан эле, ал да ой ишке ашкан жок. Мен ойлоп атам, мал дүйнө боюнча биз шерменде болбой, анткени Конституцияда парламенттик республика, фактически президент башкарып атат. Ортодо премьер-министр жүрөт, эки жакка баш ийип. Конституцияга жазылган нерсе болбой атат. Ошондуктан бул да бир чоң мандай терс жактары ушул өткөн президенттин мезгилинде. Конституцияны мен сунуштайт элем жаңы президентке Сооронбай Жээнбековду өзгөртүп, 93 жылда Конституцияга кайтып келүү. Ал жерде так жазылган. Кыргызстан президенттик парламенттик республика деп. Ооба, биз көнүп калганбыз. Ушул күнгө чейин 2010 жылы референдум өтсө, мына 8 жыл өттү, биз Конституцияны аткарбай атабыз да. Биз кайра президентке баш ийип атпайбызбы? Аны көрүп турбайбызбы? Спикерде баары кеңешет, депутаттар да, министрлер да, эл да, губернаторлор баары президентке такалат. Ошондуктан көз боймочулукту токтотуп туруп, биз 93 жылда Конституцияга кайтып келсек, кайра президент башкарса. Манас атабыздын доорунан, анан алдын доорлордо да кыргыз бир адам башкарып келген. 120 адам эч качан башкарган жок. Ошондо 2010 жылы референдум өтүп атканда айткан элем. Бизде эгерде парламенттик республика киргизсеңер, коллективдүү жоопкерсиздик пайда болот. Анткени депутаттар кнопка басканда көбүнчө жашырын добуш басат. Ошондо ким күнөөлүүнү кайдан табасыңар? Ошо бир добуш мен ушуга макулмун деп жакшы ишке макул болуп 119 каршы болсо да, калган 119 айтып чыгат. Ошо бир добуш меники деп. Аныкташ кыйын да аны. Ошондуктан биз мурда адаттагандай эле, өнөкөткө айлангандай эле бир президентке баш ийишибиз керек. Анткени күнөөлүү болсо ошо күнөөлүү, жакшы жасаса ошону макташыбыз керек. Мына ошон үчүн бизде Орусияда, башка өлкөлөрдө жаман көрүп калбады, коңшу өлкөлөрдө. Өзүнүн президенти ыңгайсыз болду. Атамбаев өзүнүн жашоосунда көрдү, президент жашоосунда көрдү да. Бүт президенттер толук укуктуу, толук ыйгарымдуу, баардык нерсени өздөрү чечет. Атамбаев болсо жөн эле кол коюп коет, өлкө башчысы катарында. Эчтеке чече албайт Конституция боюнча. Келип президентке сунуштайт, парламентке сунуштайт. Ушундай мен кол коюп келдим, ушуну кантип чечесиңер деп. Өкмөткө сунуштайт. Жок, бизде өзү кыргыздар да мусулманбыз, алхамдулилла. Бир амир, бир жетекчи керек. Ал президент болуш керек. Анан жаман жагы да, терс жактары эми бул эми бир эле кырсаңы тиешелүү эмес. Революция болгон бир өлкөнү карап көрсөңөр, анын ичинде классикалык революцияларда, Францияда, башка Россияны, башка өлкөлөрдө революция өз балдарын жейт деген макал калган. Өздөрү менен тытышып, мына кээ биркиси түрмөдө отурат, кээ биркиси куулду, чет өлкөдө жүрөт, жумуштан четтетилди. Күзүндө өкмөт алмашат деген сөздөр айтылып жатат. Теги эле өкмөттү жоюп салып, президент аппаратын эле калтырып салса кандай болот? Бул Эрк партиясынын 91 жылдан бери келип аткан сунушу. Анткени бизде дубляж болуп атат. Президент да өкмөт да бири-биринин ишин кайталап атат. Ошондуктан биз эгерде ушундай эле башка демократиялар жакшы көрсөк, анда эмне үчүн Американы үлгү албайбыз? Эмне үчүн мына бизге боордош Туркияда мына бүгүнкү конституцияны өзгөртүп, бүт укуктарды Эрдоганга берип койду. Башка сөз менен айтканда, өкмөттү да президентке баш ийдирсе болот эле. Ошондо өкмөт президент башка мен мисал келтирген өлкөлөрдөй жоопкерчиликти түз мойнуна өзү алат эле. Ошондо мөөнөтү бүтөбү? Жөн эле кетип калбай, же качып кетпей, ал айтышы мүмкүн эле. Мына конституция боюнча мен башкардым аткаруу бийликти. Ушундай жетишкендиктер болду. Бирок ушундай кемчиликтер болду деп отчет берип кетиш керек эле. Андай отчеттер жок бүгүнкү күнү. Өкүнүчтүү. А так бул көп өлкөлөрдө бар. Президент өз өкмөттү башкарат, өзү аткаруу бийликтин вазифасын аткарат. Өкмөттүн ишине кандай баа бересиз? Деги биздеги кадр саясатына көз карашыңыз кандай?
кадр саясатына наразычылыгымды айтып кеттім. Эми элди акмак эмес да, элди көрүп турат да. Эми дайындалып чыкканда кичине ойлонуш керек эле да, мейли бизге жакын экен. Же болбосо кээинки учурларда узатып коюшат. Мейли деп коюшуп дайындап коюшат. Бирок эл көрүп турат да аны. Эл ошондо биринчи кезекте кимди сөгүп атат? Тиешеси жок болсо да мүмкүн. Президент сөгүп атпайбы? Жаңы президент келди, ошол адамдар кайра бийликке келип атат деп. Кана өзгөрүштөр деп туруп. Ошондуктан мейли кандуу революцияны эске алып эле коелу. Көп өлкөлөрдө бархат инкылаптар болду дейт. Же болбосо жана шелковый революция болду дейт. Тынчтык жол менен революция болгон жерлерде, аны мурдагы социалисттик өлкөлөрдө Европада алып көрсөк болот. Ошондо алар кадр маселесинен башташкан. Эгерде мурда бийлик жаман аттуу болуп калса, коррупционер аттуу болуп калса, аларды эч качан дайындабайт. Анткени эл көчөгө чыгып, ошо бийликти кайра кетирет. Ошондуктан мен сунуш кылат элем азыркы бийликке кадр саясатыны өтө эле этиятчылык менен карагалачы, кылдаттык менен карагалачы. Эми алмаштырылган адам жок. Любой адамды алмаштырса болот. Ол Акаев мезгилинде айтчу эле. Акаев түбөлүк президент болсун, бул жок болуп калса, анда биз президентсиз калабыз деп. Ушуну айткан элем. Меңер барбы? Аны ачык эле прессага айткан элем. Анда биз Өзбекстанга барып, Тажикстанга, Россияга барып суранабыз. Биз Акаев жок эми, ордуна бир президент бергиле деп. Ошондуктан мындай өздүк кемсинетишибиз керек эмес. Кыргыз эли данышман эл. Дайыма жолу айтып коеюн. Ошон үчүн ушунга сакталып калганбыз. Дайыма бизде каармандар чыгат. Коррупция менен күрөшүү уланууда. Кытайга болгон карызы өстү. Белгилүү чулуу иштерден кийин жеп ичкен аныкталган чиновниктерди жазага эле тартпастан, алардын аныкталгандан кийин акчаларын төктүрүү талаптарды айтылууда. Буга эмне дейсиз? Бир нече жолу Жогорку Кеңеште ушул маселе көтөрүлүп атты. Биз экономикалык мунапс берели деп. Жана уурдап алган, тонуп алгандар кайра кайтарсын деп. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл берели деп туруп, аларды камабайбыз, кайтарып берсин деп. Бирок бул ойду өзү парламентте отурган байлар колдогон жок. Ошондо бул өтпөй калган. Эми болсо мына экинчи жолго алып атат, бул бардык өлкөлөрдө колдонуп аткан, бул укук коргоо жолдор. Тергөө жолу менен ошол акчаларды кайтаруу, кылмышкерлерди жазалоо. Но бизде коррупциялык система ошол тергөө органдарында да бар да. Мына мисалы бүгүн таң калышып атат, эмне үчүн ал же бул качып кетти дейт. Тергөөчү эле. Тапшырма алгандан кийин айтат, бүгүн чыгып кетпесеңиз болбойт. Мен сизди камайм, тергөө жүргүзөм, кустурам, абакта отурасыз деп туруп. Качат да ал. Тем более көп эле биздин жаңы кыргыздардын, биз эми миллионерлер жаңы кыргыз деп коебуз да. Көбүнчөсүнүн акчасы чет өлкөдө. Булар спокойно бүгүн кабар келсе, кач десе, ошо отурган заматта чыгып кетишет, ал жакта акчасынан жашай берет. Эми Кытайдын карызы боюнча бир эле биз эмес, дүйнө боюнча Кытайдын тышкы саясатына баш ийгендер көп болуп атат. Кытай согуш ачкан жок, Америка окшоп же башка Россия окшоп. Бул тынчтык жол менен башка өлкөлөрдү басып алып атат. Бул өзгөчө коркунучтуу коңшу өлкөлөргө алып келип атат. Тажикстанга, Кыргызстанга, Казакстанга, Өзбекстанга, ошол эле Орусияда уже жана Дальний Восток, Сибирь жакты кытайлар элеп алды. Америка, Канада, башка Европа өлкөлөрү коптонот кытайлыктардан. Анткени булар өзүнчө жашайт. Кытай геттон түзүп алат, Кытай эми биз сөз менен айтканда Кытай көчөлөрдө. Мыйзамдары башы иштебейт, ток өзүнүн каада салты менен жашайт, өзүнүн ички мыйзамдары менен жашайт. Бизде да өкүнүчтүү ушундай нерсе көрүнүп атат. Бизге акча керек, кредит керек деп туруп алып атабыз, бирок кайтарган маселеси да бар да. Тойдун эртеси да болот да. Ошону ойлонушпай эле алып атат. Алганда да ошол Кытайдан алган кредиттер, инвестициялар өзүнүн түз максатына жетсе мейли эле. Бирок көрүп турабыз, ТЭЦтин маселеси боюнча, жолдор маселеси боюнча биздин аткаминерлер өзүнүн үлүшүн алып коюп атат да, кредит, инвестиция келгенде эле. Аны кийин элдин мойнуна илип атпайбы? Биз эмес экөөбүз, небере чеберлерибиз карыз азыр. Эмне үчүн биз небере чеберлерибиз төлөш керек? Эмне үчүн мен төлөшүм керек? Ошон үчүн кустуруу эң туура жол. Ал үчүн саясий эрк керек. Турсунбай агай, коомчулукта таанымал кишисиз. Ошондуктан бүгүнкү суроом сиздин өзүңүзгө тиешелүү. Сиздин үй бүлөңүз жөнүндө тууралуу коомчулукта көптөгөн суроолор кездешет. Канча уулу бар, канча кызы бар, канча небереси жана канча жубайы бар деген. Ошого ачык жооп бере аласызбы? Мен өзүм мусулмандыгым эч качан жашырбайм. Мен эми христиан же теңирчимин деп айтышым керек, мусулман болсом. Экинчиден болсо, эми Куранда жолдор көрсөтүп турат. Кайсы мезгилде экинчи, үчүнчү, төртүнчү аялды алсаң болот деп. Эми аялым төрөбөй калса, ооруп калса, мен эми бир
ешкімге білдірбей урушылықпен біреумен неке қиып алып жашашым керек же неке қиып алып ойнаш қылып жүрішім керек пе? Жоқ. Мен Аллахтан қорқам. Мен барыны өзім Құран мен сүннетке лайықты қыламын деп тұрып, мен аялыма рұқсат сұрап үйленгенмін. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мына Кудайга шүкүр 6 улум, 5 кызым бар. Кече жакында эле мегаком дечилем, 5 кыз, 5 уул, 5 неберем бар деп. Бүгүнкү күнү система бузулду. Бүгүнкү күнү 5, 6, 7 болуп калды. Андай номер жок экен, Билайнда да, мегакомдо экен. Ошон үчүн 5, 6, 7 деп айтып атам. Кудайга шүкүр, Аллага шүкүр. Анан өкүнүчтүү, быйылда 60-ка чыктым, юбилейим өткөргөн жокмун. Анткени 23 жыл жашаган байбичем каза болуп, кече эле силердин коллегаңар өтүп кеткенде Салтанат карындашым кыйла өкүндүм, анткени менен да сүйлөшкөнүм. Анткени аялым рак менен ооруп атып, ушул бир тележурналистика бар экен, ошол чет өлкөдө дарыланып, айыгып атыптыр деп туруп. Ошондо Салтанат карындашыма чалган элем. Кечирип кой, менде жубайым ооруп калды, ушу каякта десем, Туркияда деп айткан. Анан кийин Туркияга алып барбадым аялымды. Анкара, Стамбулга, ага чейин Москва, Бишкектен мыкты профессорлор көрсөтүп. Минет кайткан жок, байбичемди жоготуп алдым. Бул жалганда дүйнөмө курстошто, ошон үчүн юбилейимди өткөргөн жокмун. Эми жанымда болсо, анда өткөрүшүм мүмкүн эле. Анан бүгүнкү күнү ал каза болгондон кийин бизде жана түштүктө элибиз айткандан кийин биринчи айтыгын өткөрүп, экинчи айтыгын өткөрүп, анан үйлөнгөнмүн. Бул жашырын эмес. Мен сулуулугуна караган жокмун, байлыгына караган жокмун, башка жактарына караган жокмун мен. Бир эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткандай, иманына карап, жолукчан кызга үйлөндүм. Ошондо көрө алышпайт атайм. Ал 22 жашта мага турмушка чыккан. Бирөө негедир баары бир жаш кыз деп туруп, эми көп эле маалыматы жок экен да. Эми ал аялым жөнүндө мен жазбайм да. Ушу жаш кызга үйлөнүп алды деп эле мени педофилге чыгарып салып атпайбы? Жок. Педофил деген түшүнүк бул жаш боюна жетпеген кызга же балага кылынган сексуалдык аракеттеги адамдар жөнүндө айтылат. Аялым мен үйлөнгөндө 22 жашта эле. Кудайга шүкүр. Азыр мына бул аялымдан 2 балалымын. Бир кызды, бир уулду. Ошондо бул жерде секрет жок. Мен эгерде башка бир мындай көзүн май басып калган биздин аткаминелерге окшоп бир ойношторго барып жүрсөм, бир любовницам болсом мейли, же болсо сойкуларга барып турсам мейли, анда жашырсам болот эле. Бирок ак никелүү аялмын. Аялдарымды эмне үчүн жашырышым керек? Алар балдарымдын энеси. Кудайга шүкүр, мен балдарыма, кыздарыма ыраазымын. Алар баары бир туугандай мамиледе. Урматтуу телекөрүүчү, сиздер менен ТТТ көрсөтүүсү болду. Бүгүнкү менин коногум 5-чакырылыштын депутаты, экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу болду. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.